Суу в основном проект боюнча жасалган. Суу жок. Суу. Анан сууга деп акча сурап келет. Ой, сизде Суу ичип атабыз деп таш ичсек эле келип кыстап алып кетет. Квитанцияны жазып. Сууга акча төлөйсүзбү, төлөбөйсүзбү? Төлөйбүз. Эмнеге төлөйсүз? Болгондон кийин бересиң да. Мына жакта бир жакшынакай машинаңыз бар экен. Эгер жөө жүргөндү каалабасаңыз, машинаңыз менен баралы. Болбосо менин машинам менен Yok, баралы. men senin menен барбаймын. Мына шу жер жарылды. Ана жер жарылды, 500 бияка келе турган труба. 550 сомдон топтодук. 300 сомдон акча топтоп, насосубузду ремонтко жөнөтүп атабыз. Бул грандиозный иш бүткөн. Но бул жердеги кемчиликтери гана бар да. Байбичеңиз ошол таза суу чыгып 1 ай сүйүнүптүр да. Bir ayga жеткен yok. Bir ayga жетпейт. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Так, байкашымча азыр ушу Баткен шаарынын мэри дагы, вице-мэри дагы кече менден качкан вице-мэр. Ал дагы экөө тең жумушта окшойт. Кудай жалгасын дейли. Анан азыр кирип сурап көрөлү. Анткени 2015-16 жылдары Арестен bir 50 миллиондой акча бөлүнгөн ушул таза сууга. Ушул Баткенде 30 000 калкты таза суу менен камсыздаганга. Андан сырткары 2016 жылы Европа өнүктүрүү банкынан 5 миллион 20 миң евро биздин акчага ошол бир 450 миллиондой акча келип түшкөн. Андан бери ушул мына 20 канча бир 4-5 жыл болуп калды. Ошо 5 жылдан бери ошол проект долбоор аткарылбай турат. Долбоор бүткөн, кабыл алын элек. Долбоор мына 2 айдан кийин бүтөт деп ошол кездеги жетекчилер биздин улуттук каналдарга, ЛТР, КТРлерге абдан ошол катуу интервьюларды берип атышкан. Ал интервьюлар турат, тарых унут элек. Азыр эми сурайлы. Кана деп. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бизди дагы киргизбей коесуң да эми? Болбойт аке. Неге? Ыдырыс келет азыр киргизбе дедиби? Мүмкүн эмес да буякта. Неге? Бизге ошонтип жеткирип. Ооба, эмненин негизинде деп сурадыңбы ошону? Бирок бизге ошентип эле айтты, старший атат, старший менен сөйлөшөбүз. Жок, айткан башка, буйрук башка да? Азыр старший атат, ошо старший менен сөйлөшөбүз. Старшиң арга эмне деди? Эми мамлекеттик мекеме да бул, туурабы? Мамлекеттик мекемеге мен жаран катары келип атам. Саламатсызбы? Кандайсыз? Менин атым Ыдырыс. Менин атым жок. Мен азыр кире аламбы, кире албаймбы? Азыр сурасың киргенде. Ооба. Ыдырысты киргизбе деген буйрук барбы? Бир көргөзүп койгулачы, ошону бир көрөйүн. Биз уставыбызда жазылган. Ошол уставды көргөзүп коюңчу. Келсе киргизбе деген. Ушу Баткенди ушу мэриясына келем, мен кире албайм дейчи эле. Чочун адамдар киргенге болбойт. Чочундар кимдер алар? Мен бияктан сыртта иштебегенде. Мен сурап Кыргызстан жаранмын да. Мына менин паспортум болот. Мен чочун эмесмин. Кыргызстандагы мекемеге кирүү үчүн мен чочун эмесмин да. Жок, бу жерде иштеген адамдар гана эле кирет. Жөнөкөй элчи мына карапайым чортомандар кирбейби ал? Булар кирет бул. Менчи? Азыр кирбейм, сурап чыксам. Сурагыла. Мэр келдиби? Мэр келдиби? Мэр ушул жак. Ушул жердеби? Мойлочон киши. Ооба. Кудай жалгасын. Ошо кишини мен 4-5 жылдан бери издеп жүрөм. Ошону бир көргөзүп койгулачы. Бир жүзүн көрөлү бир. Мен эми мындай аңтаргыла мына текшергиле. Ыдырыс мындай террорист эмес бекен? Коркунуч жаратпайбы экен? Тапанчасы, пистолети, жарылуучу заттары жок бекен деп текшерип койгула да киргизе бергиле да эмне?
Жаз сурап чыксын. Мен чатак салбайм, мас эмесмин, баягы чегип алган эмесмин, сайынган эмесмин эчтерсе. Бирок оны бизде уставда жазылганда Болбосо пандемия дагы деле баткенде бүтө элек болсо, анда баягы маска тагып келиңиз дегиле, маска тагып келип тагып алып кирейин. Бирдемени жугузуп дагы ит кылбасын десеңер. сурап чыксын. Бизден буйрук тап калабыз. Билем буйругуңарды. Буйрук ушу мага келгенде эле иштеп калат баткен. Макул эми. Тополоң кылып эле ушул жерден баягы хайп жасап эле дырыс жыргап атат деп эле жөн эле туруп турайын эми. Аппарат жетекчиси чыгат деп атышат. Бул баягы Садыр Жапаровго кеңешчи болуп жүргөн Бурханов деген бар. Ушул Баткендин кулуну болот. Мына ошонун бир тууган иниси экен, ошол акасынын амири менен ушул жерде мэр болуп отурбаса, андан башка бир анын бир элден артыкчылыгын билбейм да өзү. Бул шаарда муну мындай кылалы, тиги маселени тигиндей кылалы деп бир демилге көтөрүп жүргөн адам эмес. Бир жерде ушундай бир ийгилик жаратып, анан аты чыгып, ой, бир жараса ушул жарайт деп алып келип коюлган адам эмес бул. Бул эми акасынын амири менен келген адам. Ачык айталы. Так, суу бар экен, көрдүңөр. Себеби бул суу жайгашкан жери мэриянын жаны болуп атат. Азыр мен айтат элем да ушул. Бүтүндөй Баткен боюнча, Баткен шаары боюнча жок дегенде. Таза суу ушинтип эле мэриянын жанындагыдай болуп, күнү түнү 24 саат бою чыгып турса жакшы болот эле. Азыр башка жерден чыкпайт суу. Чыкса сааттап чыгат. Бул жерде кереги жок, эч ким келбейт, бул жакын ортодо үй жок мындай. Тала, наркы жак тала, бул жак мэрия. Бул жакта тала экен, наркы жакта үйлөр бар, эми өздөрүнүн суусу болсо керек. Бирок бул жерге кран коюшуптур, себеби мэрияга керек окшойт. Эми мындан карагыла. Баткен бул жөнөкөй жер эмес. Баткен бул облустун борбору. Баткен бул шаар. Шаардын мындай бакыйган 2 кабаттуу мэриясы бар, бардыгы бар. Бирок Баткенде архитектура дагы жок. Архитектуранын алфавитин дагы билген киши жок. Неге? Мына асфальт жол. Асфальт жолдун жарымы ушул мэрияда иштегендердин парковкасы. Зарыл да буларга. Булардын машинасы таза туруш керек. Бирок элге эч нерсе жок. Эшектин тушоосу дагы жок. Мына жагы жашыл аянт, мына. Балким мына жакта бардыр тротуар. Тротуар бар экен. Бирок, мындан караңыздар. Бул Баткен шаарынын башка жер эмес, бир чет эмес, бир махалла эмес. Бул жер Баткен шаарынын мэриясы. Мэриясынын алдындагы тротуар ушул. Тротуар мынтип келип барып туруп ошол жерге такалып калат. Ошол жерден чыгып көрөм. Эми наркы жака өтүш үчүн же наркы жака жолду андан ары улап кетиш үчүн берки жактан барып грунтту жанагы балчыкты дөөлешиң керек, анан өтүшүң керек, анан наркы жака барып дагы балчыкты дөөлеш керек, анан кайра бул жака түшүш керек, анан мына жолго уланып кетет. Бирок андан ары бара турган болсоң, Бурхановдардын өздөрүнүн мейманкана, чайкана, бирдемелери бар. Саламатсыздар. Assalomu alaykum. Sizdi axir ko'radi ekanman, da. Qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi, durustmi? Мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков, эркин журналистмин. Салык кызматында жеке ишкер катары катталганмын. Так. Анан эгер уруксат берсеңиз, таза суу боюнча 2 суроом бар. Сизди буга чейин эч көрбөй аттым эле. Муну коюп койсом, Жолдо болбойбу? Жок, жок. Мен сиздин атыңызды билбейт экенмин. Имамидин беле? Имам Назар. Кечирим сурайын. Сиздики эки тилде турбайбы, жакшы го. Имам Назар мырза, мендеги маалымат боюнча сиз мынау Европа өнүктүрүү банкы тарабынан берилген акчага, таза сууга берилген акчага. Сиз ушул жерден Баткенден жергиликтүү бийликтин атынан өкүл болуп катышкан экенсиз. Анан эмне үчүн ошол аткарылган неме долбоор? Эмне үчүн азыр ишке ашкан жок? Бул 2016-жыл берилип атат, 2019 башталып атат. Пандемия нарак-барак дейли болуптур, 2019 башталды. Азыр 2024. Ошондо 5 жыл болду. Бирок 2020
20-жылы жанагы Сооронбай Жээнбеков президент маалында сизден мурунку мэр жанагы ким эле? Рахимов. Президенттин Рахимов. Ал киши интервью берип атат. Долбоор 70% аткарылды. Болгону 2 айдын ичинде калган бөлүгү бүтөт, элге таза суу берилет деп. Калгыңыздардын саны болгону 30 000 экен. Эми мындай алганда 30 000 элге ошончо акчаны киргизип атабыз кайра-кайра. А сууну чыгара албай атабыз. Эмне болуп атат өзү? Биринчиден иним Баткен шаарына кош кепсин. Рахмат. Ишиңе ийгилик, аманчылык болсун. Туура эле суроо берип атасың. Бизди мэрия тарабынан ошол мезгилде консультант кылып алган. Консультант. Биз 2 консультант иштегенбиз. Бизге чейин иштегенде документациясын карабай койгондуктан банк кайрадан требование коюп туруп консультант алгыла дегенде бизди алган. Биз иштегенбиз. Абдуллаев. Бир суроо. Эмне үчүн сизди алган? Себеби сиздин гидротехник же гидроинженер деген лицензияңыз же Жок, гидро деген сөз колдонулбайт. Бул жерде инженерный услуги деген бар. Инженерный услуги, технадзор катары. Түшүнүп атам. Кылынган иштин, жумуштун сапатына карайт. Ушул боюнча. 2 технадзор иштегенбиз. 2 зонага бөлүп берген. Бул жерде биз основной көчөлөрдөгү линиясын салып бүткөндөн кийин келгенбиз, экөөбүздөн. Биз резервуарды, скважинаны караганбыз, головнойдогу суудун башта агып келе турган ошол жакты караганбыз. Эменин канализационный сетти караганбыз. Реконструкция жасаган, ушуну караганбыз. Анан Азыркы мезгилде мунун элге кабыл алынбай жатканынын бирден бир себеби банк менен мэриянын келишиминде англисче жазылган экен. Ошол жерде эмеси каралбай каптыр. Акт приема передачи, жумуш бүткөндөн кийин деп. Ушул каралбай калгандагы биз банкка бир нече жолу кайрылдык. Алар эксперт нанимать эттик дейт. Эксперт Англиядан дейт. Булар бүткүл дүйнөлүк ошентет экен да. Ошону нанимать этти. Ноябрда эксперт келет деген. Ноябрь эмес, азыр эми өзүң көрүп турасың, апрель болуп атат. Эксперт жок. Кайра кат жазсак, өткөндө эмеден Министерство водного хозяйстводан экспедиция жөнөттүр. Алар келип документацияны карап, биз ушул боюнча немени генподрядты чакырып туруп, иш алып барабыз. Немени чакырабыз деди, проектировщикти. Ушуларды чакырып, иш алып барабыз деп келип кетти. Айта турган нерсе, суу в основном проект боюнча жасалган. Bir жагыдан булар коет, коюп бүткөндөн кийин ар жерде ата берет да. Документациясы бар, аны көрөм десеңер, технологиянын таза сууда документациясы турат. Өткөндө бул жерде эме жүргөн, ревизия келип карап чыккан таза суудан. Андан кийин мунун расчету биздин немебиз боюнча биз айтканбыз, бизге подрядчиктин генподрядчик айтканбыз, эми бизге эме керек деп. Проектировщик. Ошол расчетту кимге жасаткан? Кантип жасаган? Бул жерде көрсөтүлбөй калган регулятор давления деген бар да, суудун напоруну азайтып неметип турган өзүнүн немеси бар. Ушулар коюлбай калды, проекти көрсөтүлбөй калган деп. Генподрядчик болсо, хорошо, мы это решим деп туруп, алар жасабай койду да. Ушуну менен токтоп калды. Бирок сууду азыркы начальник жаңы болгон, муну тиги немелери таза суунун башчылары баары кетип калып, ордуна башка жаңы келген. Бул жигит аракет кылып, азыр эми сууну алатка кылган. Азыр иштеп атат. Калыс өзүңүздөр айтыңыздарчы, сураныч мына. Мен мына бир мындай душмандыгы жок, достугу жок, жөн эле. Таза суу мына жерде барбы, жокпу? Ошо сааты менен берет. Эртең менен саат 9'da, 2 saat. Анан кечинде кечинде дагы чыгат. 2 saat. Суу берип атат да внимание. Карасаңар болот, рейд чыгып. Жана таза сууда жана чакыртып койгон. Келсе, мен сени суу жок экен дегениңден жок айтканым да, таза суу приемкасын, неме проблемасын айтсын. Анан кийин прием кылайын дегеним да, таза сууну баштап сүйлөшүп алсын дедим. Ал киши Кызыл жолдо суу берип атат экен, ошол жакта жүрөт экен. Анан кийин Четбулак кварталы боюнча айтып кетсек, ал жакта резервуар курулган, скважинасы бул жерден Тура таштан, Сарташ менен Тура таштан тияга тартылып барылган да, ал жакта 1000 кубтук.
Biz özlük salımı деп turup Batken şaharından 3 milyon so'm akça bergenmiz. Keçegi Emirat деген коом Salnemenin Çetbulak kvartalını sentralni köçeleriga trubopровод 10 kilometre turdu. Hazır taza su özü үйлөргө киргизип атат да 3-4 күнү коюп. Суу кандай болуп атат сиздерде? Su yok. Кандай суу жок? İçken su Таза суу. yok. Неге жок? Kegen emas bu жаққа. Водопровод. Азыр ушул жерден мындай иретти менен кетели да. Өзү акыркы долбоор боюнча 5 миллион 20 миң евро келип түшкөн. Туурабы? Бул ошол акча неге бөлүнгөн өзү? Onun grantı gana bizge 1,5 milyon, biz 1,5 milyon euronun grantı ошону gana biz kreditini төлөйбүz да. Калгандары булар проектирование, там обслуживание беренче деп келген бизге биздин именно проектке түшкөнү 1,5 миллион. Тазасы. Калганы консультанттарга, кеңешчилерге тегип кетет. Түшүндүм. Ошо 1,5 миллион кетсин. Ошол 1,5 миллион ал грантпы же кредитпи? Кредит. Азыр ошол 1,5 миллиондун Кредитini төлөп атабыз. Баткен шаарынын мэриясы төлөп атат. Мэриянын бюджетине. Мэрия төлөйт. Ошондо жыл сайынбы? Жыл сайын канчадан төлөйсүз? Жылда biz 14 milyon төлөйбүз. Жылына 14 миллион евро төлөйсүздөр. Жок, сом. Немесini гарант таза сууга өзү таза суу төлөш керек. Эми ушул жерден бир суроо. Мен аны түшүнүп атам, эми сиздер дотация кылып атасыздар дейм. Аны нагрузканы алып атасыздар өзүңүздөр. Мен аны түшүнүп атам. Бирок экинчи жагы бар да. Өзүңүз айткандай, аны ошол жанагы акчаны берген тарап өзү кабыл ала элек болсо, сиздер дагы кабыл ала элек болсоңуздар. Мындай расмий алганда ал али бүт элек аш болсо, бүт элек ашты биз жеп атабыз дегендей болуп атат да. Аны эмне үчүн ошону төлөп атасыздар? Азыр мисалы мында түшүндүрүп берем. Бул боюнча банкка кайрылганбыз биз. Биз кантип төлөйбүз? Ал өткөрүп бербесе биздин баланста болбосо деп десек, алар айтып атат, силер дейт, в основном проект закончен деп атат, бүткөн деп атат. Ошон үчүн муну төлөшкө обязаны. Жок, андай дейт. Бирок ал каяктан билет экен проект бүткөнүн? Ал Баткенге келип көрүппү? Адамдар менен сүйлөшүппү? Банктын үйлөргө кирип жанагы банктын өзүнүн Баткен шаарыны ошо водопроводду кредиттеткен эмелери карап жүрсө керек да. Жок, андай десе, сиз шаардын кожоюну сиз дейм, мындай алганда, мындай өзүнүн тили менен сүйлөшөлү. Шаардын кожоюну сиз шаардын кожоюну катары менин эл сиздики. Сиз айтышыңыз керек да мындай. Мен мэр катары мен таза сууну мына жерге чыкканын көргөн жокмун. Мени канааттандырган жок. Мен эмне үчүн төлөйм? Мен кабыл да калбайм деп койсоңуз эмне болот? Күнөө болобу? Шарият бузулуп калат. Жок, иним күнөө шарият бузулгандай гап эмес иним. Бул жерде сууду 3 жылдан бери бул давно бүткөн. 3 жылдан бери ушуну эл ичип атат. Биз колдонуп атабыз трубопроводду полностью. Бир күндө канча суу ташыйсыздар? Анашыларга 2 рейс ташыйбыз. Каяктан ташып келесиз? Мен өзүм пол жуам рейсте. Ошого дагы кетет, 2 күн арaba ташыйбыз, ошо көчөнүн башына ташыйбыз. Рейстен урушпаса кароол менен сүйлөшүп, эттен ташыйып ичебиз. Эми тараптан ошол 1,5 миллиону гана ошол түз таза сууга деп келди деп атасыз да. Ошол 1,5 миллион еврого эмне иш бүтүш керек эле? Жана айтып кеттим, ошо перечислять этип. Жок. Головлойду салдык, баш жагына барып көрсөң болот. Канча Канализация кылдыңыз? Канализация, реабилитация, канализация кылдык, резервуар салдык, скважина чыгардык. Шаардын ичине 2000 кожолукка водопровод суу түтүктөр тартылып келген. Ушул жерден дагы бир суроо. Ошол 2000 кожолукка таза суу канча саат берип туруш керек ошол долбоор? 24 саат. 24 саат. Азыр канча саат чыгат? 24 саат берилет азыр деле. Эжеке таза сууңуздар барбы жокпу азыр? Бир күндө канча убакыт чыгат? 2 саатта чыгат го. Кайсыларда чыгат? Кайсы сааттарда чыгат? Күндүзгү саат 11деби же түнкүбү? Жок, күндүз 11ден кечки саат 1ге чейин. Ой, түшкү саат 1ге чейин. 11ден 1ге чейин 2 саат гана чыгат. А башка убакта суу жок. Суу бачокто толуп турат ошо. Мына жериңизде гана 24 саат чыкпаса, биз элди аралап келдик, болбосо Жок, мен билем сен кийин кайме кылып жүргөндөрүңдүчү. Сен өтүнүм элге адамды мыскылдагандай кылбайын. Бул жердечи. жүрүңүзчү азыр. Токтоп тур, мен сага айтайын, токтоп тур. Азыр бизге бирге барабыз. Жок, мен сага ошо таза сууна чакырдым, келип шуну мен карап чыккын депчи. Эмесини нижний зонасында паров болот. Мен сөзүн айтыпсың сага. Теплый Паров деген эмне деген? Паров деп атам, паров. деген эмне? Баягы бир трубопроводду соединение кылган жерден жарылып кетип аткан себеби атмосфера көп болуп атат. Суудун уклонунда көп болуп, давление көп болуп жарылганын себебинен Эми ошол жерден дагы бир суроо. Сиз технадзор болдуңуз да. Технадзор деген ол техникалык жагын көзөмөлдөө деген сөз. Эми караң.
2 труба кошулуп Ооба. атат. Кошулган, жамалган жери ал жарылып кетип атат. Давлениеге туруштук бербей Бербей жатат. жатат, ооба. Эми анын бирок техникалык чечүү жолу бар да, жокпу? Жана айттым, регулятор давление коюш керек деп айтканмын деп. Ал эмне үчүн коюлбады? Жана айттым го, проекти каралбай калган деп атат деп. Каралбай калган болсо азыр сиз эмне үчүн каралбайт? Анда проектировщикти жанагы жооп Ошону азыр айтпам, жана эки водный хозяйстводан экөө келип бул жерден эметип кетти деп. Ушуга ким жооп берет? Азыр жоопкерчиликти 1,5 алды албады? Эмнесиге? Эми долбоор Азыр- туура эмес аткарылды. Акча Туура эмес аткарылган жок, эми туура аткарылды бул Туура жерде. аткарылса анан эмне үчүн? Жок, бул айтып атам, ал жерде регулятор давление коюлбай калган. Мен ошону түшүнүп атам. Бирок давление ушунчалык көп болуп 4-нчи этажга тийип аткан бир эмени көргөн жокмун. Мен 4-нчи этажга бардым. Барсам бардыгы кошумча насос Токтоп коюп тур, 4-нчи этаж бул жерге соединение эмес, ал проектте жок 4-нчи этаж. Мына сендерде 4 этажда айтып атасың сен. Ал каралган эмес ал проектте. Акол мен түшүнүп атам. Кандай болгон күндө дагы ал сиз айтып аткандай давление ушунчалык катуу боло турган болсо, же трубанын калыңдыгы толщинасы ал ошол басымга чыдаш керек эле, ошол көтөрө алгыдай болуш керек. Же болбосо аны сиз айтып аткандай соединение кыла турган болсо, ошол жери катуураак болуш керек эле. Же болбосо сиз айткандай жанагы регулятор боло турган болсо, регуляторду эске албаган кимдир бирөө бар да, Проектировщик деп атпаймынбы, ошону чакыртыш керек деп айттым. Аны чакыртырбаш керек, аны алдыртып алып келиш керек, муну байлап жетелеп эле. Тур, аны мен алдыртып айтып бере турган мен орган эмесмин. Орган эмессиз, бирок органга ошол алып келип мунуга жооп берсин дегенге инициативаны көтөрө ала турган да. Бул боюнча бул боюнча ал иш козголгондагы тиги ГОУДу экспертизаны иземейт эткен, булар дагы ГОУДу дагы. Бизде ошол иштери боюнча. Туура, бизде урматтуу туугандар, мындай экспертиза деген бар. Ал ошол техникалык курулуш боюнча экспертизалар бизде Кудайдан кийинки эле экинчи орган. Ал соттогу эмес, соттон дагы бийикте турат, анткени экспертизага берилген иштер кезекти күтүп 2 жылдап, 3 жылдап жатат. Мисалы, буга чейинки ушундай коррупциялык иш болгон. Баткен облусунун мурунку губернатору Абиш Калмурзаевдин жана 2000 тоннадан ашык будайды уурдап жеп койгону боюнча кылмыш иши козголгон. Анан ал тергөөчүлөр ал ишти экспертизага жиберген. Экспертиза аны 2 жыл, 3 жыл караган. Кезек жетпей аткан иш. Ошентип эле соттун дагы колун тушап коет, өкмөттүн дагы колун тушап коет, тергөөнүн дагы колун тушап коет, а берки жүрө берет. Анан азыр ошол будай мисалы жанагы эме кайра кайтарылып атабы, кайтарылбай атабы, мен имиш сөздөрдү уктум, төлөп баштаптыр деп. Бирок ушундай нерсе. Ал эми канча жыл болор экен эми? Экспертизада канча жыл жаткыда эми? ГОУДа өзү бул ишти эсенби козгогон, прокуратура эмеге өткөрүп берген да. Эсенбі? Жок, ГОУДа өткөрүп берген. Эмне үчүн ГОУДа өткөрөт? Бул өзгөчө чоң долбоор болот. Немете деген да, экспертиза нанимать этип, ушул келип чакырып, следователь өткөрүп берген, следователь чакырып атат да балдарды ошо жака. Эми мен юридический жактарын түшүнбөйм да, эмнеге чакырып атканын. Макул, бирок ошондо деле азыр макул 4-нчи этажга чыгаруу сиздердин долбооруңуздарда каралбасын. Бирок ошондо дагы азыр сиз көрүп атасызбы, саат 4-5терде жанагы суу ташып саткан кишилер 1 тоннасын 300 сомдон сатып, элдин ошол жанагы жертөлөлөрдөгү бочкаларын толтуруп берип атат. Ал деген сөз сиздердин долбоор провал болду, ал ишке ашкан жок деген сөз да эми. А сиздер берип аткан суу болгону 2 саат чыгат деп бир айтат, 5 саат чыгат деп бир айтат. 24 саат деген сөздү мен такыр укпадым. Мен сизден гана угуп атам. Давай. Азыр тазасын начальник келет, биз кошуп берем. Ушуну менен кирип айланып чыгасың. Сиз мэр катары бул кичинекей жер экен өзү. Анан кечээ мына жакта бир жакшынакай машинаңыз бар экен. Эгер жөө жүргөндү каалабасаңыз, машинаңыз менен баралы. Болбосо менин машинам менен баралы. Мен сени менен барбаймын. Мен себеби специалисттерим бар. Специалисттериңиздер бар. Ошо таза сууду, ошо сууду тейлеген таза суу ишканасы бар. Ошол барат да сени менен. Макул, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул жерде каласызбы же көчүп кетейин деген планыңыз барбы Баткенде? Сен бул вопрос сөз суроо эмне үчүн берип атасың мага? Себеби эгерде сиз ушул жерде калам, бала чакам ушул жерде калат десеңиз, эл үчүн иштебесеңиз дагы бала чакаңыз үчүн иштеп берген болсоңуз, анда азыр жөө эле чыгып, сен мени эл үчүн эмес, бала чакасы үчүн иштеп же мени башка иш үчүн келип иштеп атат деп ойлоп атасың менин. Андай болбосо азыр сиз мен ушул жердин коренной кулуну, жергиликтүү инсан болом мен. Кимдир каныңыз ушул жерге тамган. Мен ушул жердин коренной. Азыр сизди мен патриот эмессиз десем, сиз мени мага жиниңиз келет, жок эле деген. Жок, сиз патриотсуз. Өзүңүздү ошентип патриот эмессиң деп мага айта албайсың амын. Ооба, мекенчилсиз, туурабы? Мекенчил адам катары, ушул жердин жергиликтүү элине күйгөн адам катары. Азыр чыгып
Канча саат берилип атат ушул? Чындап эле 24 саат берилип атабы же мени водоканалдын начальниги алдап атабы деп бир сурап көрбөйсүзбү? Жок, сен азыр Сиз азыр айтып атасыз 24 саат бою. Ооба, 24 саат мына. Мен көрбөй атам 24 Жок, саат. верхний зона, нижний, средний зона, 3 зона дейм. Мен сага айттым, средний зона, верхний зона болуп 3 зонага бөлүнгөндө 3-чү зонада парып давление ошол жака түшкөндүктөн ылдый тамандан жарылып аткандан азыр буну наладка кылып кайра берип атат сууну 24 саатка берем деп. Мына зоналарга чыксаң 24 саат суу берип турат. Ошо мэриянын өзүнүн имаратынын үстү наркы R4 деген каналдын ылдый жагы круглосуточно берет. Бирок Ол проект менен ошол бүтүп калды да эми. болоруш болуптур дейли. Азыр эми жанагы регулятор давлениени качан коесуздар анда? Кайсыл акча, кайсыл булактан коесуздар? Жок, ошол генподрядчик жумушту аткарган адам алып коюп берет. Ал айтат да, ал долбоордо жок экен дейт. Жок, долбоордо жок дегени менен булардын эконом суммалары бар да. Ал элек банк берелик акчаларны. До конца бул проектти бүтмөйүнчө алардын гарантийный обеспечениялары бар да. Ошондой, бирок алар айтышы мүмкүн да, мен долбоордо эмне каралса, ошону гана коёмун. Долбоордо мисалы 1,5 метр тереңдикте каз деди, каздым дейт. Мынанчалык диаметрдеги трубаны кой деди, койдум дейт. Материалы пластиктен болсун деди, мен пластик труба алып келип койдум. Эгерде темир труба деген болсо, мен темир трубаны алып келип коймокмун деп айтат, туурабы? Эми мынча километрге коесуң дедиле, мен ошончо километрди койдум дейт. Мынча винтиль коюш керек дегенде мен койдум дейт. Регулятор давление дегенди мага көргөзгөн эмессиңер дейт. Мен койбойм аны дейт. Койбойм дей турган болсо, ошол эменин банк айтат да эмесин. Ал акчаны бербей коем дейт. Жок, бербей коем дейт. Анан эгер ону аткарбайм десе, эконом суммасыны бюджетке өткөрүп берет да. Эконом суммасыны. Ошону аткарбаган Келишимде ошондой каралганбы? Ооба, ошондой каралган. Эгерде кылынбай калган жумуштардын эмесинен булардын акчасы кармалып турат. Туура, эми караң, кылынбай калган деген сөз менен долбоордо бар нерсенин баары аткарылган, бирок долбоордо жок деген сөздүн айырмасы бар да. Эми ошондо долбоордо жок нерсе үчүн подрядчик жооптуубу же автор проекта жооптуубу? Бул жерде именно автор проект жооптуу. Вот ошону айтып атам. Автор проекттен азыр кантип жоопкерчиликке тартасыздар анда? Автор проект жанынан төлөп береби, кандай кылат? Ал эми мен чечпеймин да, ким төлөп берет, ким неме кылат. Бирок сиз инициатива кыласыз да. Мен инициатива кылам. Ал жерде водный, дабыр айтам, департамент водного хозяйстводан 2 инженери келип именно келип кетти. 3 күн, 4 күн болуп келгени. Келип документацияны барып карап, анан кийин айтты, биз деди, генподрядчикти тартабыз бул жака алып келебиз деди, эмени алып келебиз деди. Мен проектировщиктерди. Сизден азыр сурап атпаймынбы, жанагы сиз ушул жерден көчүп кетем деген планыңыз жокпу деп сурап атпаймынбы? Аны бекерден сураган жокмун да, себеби мындай да. Эгерде сиз мына жетекчи катары ар бир акчаны экономдогуңуз келет да, и көбүрөөккө жеткиргиңиз келет, туурабы? Жетекчи чарба мындай үй бүлөнүн башчысы катары айтайын. Андай боло турган болсо, азыр бир кызматкериңиз тентектик кылды, же шалаакылык кылды. Ошол трубанын регулятору коюлбай калды. Баягындай жарылып кетип атат. Эми жарылган болсо сиз билбейсиз да каерден жарылышын. Бир күн келет, сиз асфальтты басасыз. Бир айдан кийин ошол жаңы асфальт баскан жериңизден прорыв кылса, ал сизге жөн эле ущерб эмес да. Ал асфальтты кайра чукулашыңыз керек, анан кайра аны жамашыңыз керек, анан кийин кайра жана асфальт төшөшүңүз керек. Ал зыянбы? Зыян. Анан жөн эле кетип аткан жерден асфальт жок болсо дагы кайра эле барып баягы жерди чукулай бериштин бардыгы чыгымбы? Чыгым. Ошол чыгымды жерди казганга эмес, башка жака жаңы труба койгонго же башка жерге иштетсе болот да, туурабы? Болот да. Ошон үчүн ал сиздерге двойной зыян кылып атпайбы? И ошон үчүн ошого күйүп, мынаны же мынаны кой. Же болбосо мынаны тезирээк бүтүр. Же болбосо мен кабыл албайм, же мынага кылмыш ишин козгогула дагы, же нары кылгыла, же бери кылгыла дегенге окшогон инициативаны көтөргөнүңүздү мен байкап айтам, мен ошону айтып атам. Азыр сиз айтып атасыз, наркылар кабыл алса, комиссия келип жакшы экен десе документациясы, мен кабыл алам деп отурасыз да. Жок, угуптур, эми сага айтып берейин. Бул жерде мен рабочий комиссия түзгөнмүн. 2-3 жолу түздүм. Ал мыйзамсыз болот экен. Аны биз ошол комиссиянын негизинде карап туруп өткөрүп ала албайт экенбиз. Ал госкомиссия түзүлөт экен. Экотехинспекция түзүп туруп неметет экен. Ошолор прием кылып, бизге өткөрүп берет экен дагы. Биз мэрия как неме катары таза сууга оперативный пользование өткөрүп берет экенбиз. Сиз ошону менен макулсуз? Кандай макулсуз? Же макул эмессизби? Жок, булар наладка кылып берип, булар айтып атпаймынбы? Эксперт нанимать этиптир, тиги банк өзү. Булар бетте экспертиза нанимать этип атат. Ошол эксперти келип, карап, көрүп, эмесини
Al эми Семирдин организациянын уюлдар мен сизге анда мындай кылайын. Мына жерге бир эшекти алып келейин дагы. Ошол эшекке бул ат деген паспортtu берейин. Сиз бул ат экен да деп кабыл ала бересизби? Мен жинде эмесмин дейм. Вот жинде эмессиз. Вот ошону айтып атам сизге. Сизге госэкспертиза эмес, госкомиссия эмес, эл аралык комиссияны алып келбейби? Сиз мына жерде 24 саат чыккан жок, же болбосо мына жерден прорыв болуп атат. Мына болмойнча кабыл албайм деген сөздү айта албайсызбы? Жок, айтам мен. Мен шону күтүп отурам. Мен шону күтүп отурам дейм. Күтүп отурам. Болбосо мен дабына муну кабыл алыш керек болсо алып коет элем. Азыр сиз алып коет элем деп атасыз. Бирок ал сиз кабыл албай. Эки кеңешпесен чакырат элем дагы, карап чык дагы, экспертиза комиссияны түзө карап чык дагы прием кыл дейт элем да. Бул жакшы экен. Анда сиз кабыл албаганга даяр болсоңуз, анда сиз эмне үчүн азыр анын акчасын төлөп атасыз азыр? Инем. Процентин азыр мен төлөбөйм, себеби мен кабыл Жок, инем угуп тур, бул жерде банктын эмелери бар экен да, пениялары жүрүп кетет экен, ти пениясын сен төлөйсүңбү? Мен аны түшүнүп атам. Бирок аны банктын эмеси ошондой экен дейм, анын пениясын сен төлөйсүңбү? мен төлөбөйм. Сен төлөбөсөң эмне кантип айтып атасың? Мен төлөбөйм да аны. Жок, сиз дагы төлөбөйсүз. Мен именно ошол мага бул жерде Минфин туросун эгерде мен төлөй албай калсам, Минфин гарант болгон, Минфин төлөйт. Түшүндүңбү? Ошон үчүн менде возможность бар. Но биз айтат экен, биз төлөп атабыз да. Туура, бирок ошол эле учурда сот деген нерсе бар. Сотто сиз далилдей аласыз. Мен соттошуп жүрүшүм керек, өмүрүмдү соттошуп жүрүшүм керек. Сотто сиздин соттошо турган юристиңиз бар. Жок, мен соттошуп жүрүшүм керек бейм. Жок, юристиңиз бар да. Юрист айтат да, документти көтөрүп барат. Сиз командировочныйды жазып бересиз. Кайсы жерге болсо барат. Барат да айтат. Мына жерде болгон эмес. Мына иштер аткарылган эмес. Ошон үчүн биз кабылда калган жокпуз. Биз пениясындагы процентин дагы Сен төлөп аткан үчүн сен эмнеге ичиңе неме болуп атат? Мен азыр болбогон ишке азыр сиз акча төлөп атканыңызды айтып. Жок, болбогон иш эмес иним. Бул грандиозный иш бүткөн. Но бул жердеги кемчиликтери гана бар да. Бул кемчиликтерини келип жасайттар дей. Макул жасасын, анда күтөлү анда. Дагы канча күтөбүз эми? Иним жана айттым, именно мен ноябрда болот эле дедиңиз. Келем деди, келбеди дедиңиз. Ол эксперти. Бетен Министерство водного хозяйстводан специалисттерин жөнөтүптүр да ушунун аркасынан. Банкка мен сүйлөшүп жөнөткөн. Булар келип ушул таза суу не только бизде, кана Баткен облусундагы жасалган таза суулардын да бүт бардыгы өткөрүлбөй, ошонун аркасынан жүрөттүр да. Азыр булар управление түзүптүр, ошол именно ушул таза суулардын качествосуну, жасалган немесини, документацияларыны, жасалган немеси канчалык жасалды, ушуларды карап атат да. Туура. Эми мынау Баткендин ошо 30 миң калк жашаган чакан бир кыштак да мындай алганда ачык эле айталып. Ушул кыштактын эми мынау жогору жагындагы жогорку зонасына суу 24 саат берилип атат деп атасыз. Долбоорго кирген ошол аткарды деп атасыз да, туурабы? Бирок нижний зонасы мына нижний зонасын наладка кылып жасап атат денем. Берип атат бирок сууду ошол эле время. Эми сааттап берип атат, эми бербей берип атат да, жок, берип атат да. Ал тиги жабылып турган мезгилде эски линия менен берип аттык. Паров болуп немес боло бергенден. Азыр мунун немесини жүздүк трубаларга регулятор давление койсо, бул кольцевой да айланып келе берет, кайра давление создавать этип. Ошон үчүн биз муну давлениесин кичине снимать этиш үчүн базар башы участкасыны и парам участкасыга азыр таза суунун өзүнүн эсебинен суу тарттырып атабыз. Ошол жакачы давление кичине снимать этейик деп. Жок, мен аны түшүнүп атам. Эми азыр ошол нерсени бүтүрүш үчүн эмне кыласыздар эми? 24 саат бүтүрүш үчүн 24 саат бериш үчүн инем мынабу департамент водный хозяйствонун жигиттери көмөйүн алып келебиз. Генподрядчикти деди и эмен проектировщиктер тартып келебиз деди. Ал проектировщиктин Нурхан деген жигит аны мен сүйлөшсөк айтат, аны мен деди бирөөнү нанимать этип жасатканмын, тиги булар нанимать этет экендер да проекторун алгандан кийин, уткандан кийин. Тиги расчет жасаганды нанимать эткенмин, ошону таап, ошону мен сүйлөшкөн расчетун мен билбеймин, ошол жасаган дейт да. Эми ал кыргызча болуп атыптыр да. Эми ошол мен тандаган эмесмин да, аны консультант тандаган дейм, банк тарапынан тандаган. Мен аны түшүнүп атам. Ошондо деле азыр сиз шаардын кожоюну катары мен муну албайм, мен муну кылбайм, мен муну кабыл албайм, муну бүтсүн. Жок, мен ошол кабыл албаган үчүн ушунча созулуп жатат денем. Мен келгенден бери кабыл алган эмес, ошон үчүн кабыл алынбай жатат. Но биз ошол эле мезгилде биз ошону колдонуп атабыз. Анан эми сиз баягы техникалык надзорду мен кылдым деп атпайсызбы? Мен бөлүп жасаганбыз эми, айтып атпаймынбы? Ким кайсы участканы? Мен сага айтып берейин, мен участкам. Верхний и средний зона, андан кийин канализация и скважина, төртөө.
Эми ошонун техникалык аткарылышына, техникалык жагына сиз канааттанасызбы өзүңүз? Мен өзüm участкама канаттанам. Жакшы аткарылган. 100% канаттанам. Сиздин участкаңызга мен барган жерлер кирбейби, кирбейби? Мен мына жолдан тиги эмен Сыдыков көчөсүнөн өйдө жагы мен караганмын. Ошол верхний средний зона болуп эсептелинет. А нижний зонасыны башкы технозор караган. Түшүндүм. Сиз азыр канааттандым деп кол койгонсуз, Түшүнбөдүм. ошол мына өзүңүзгө бөлүнгөн. Жок, мен канаттандым деп кол коюлбайт ал жерде. Ал жерде ар бир болунган ишке гана кол коюлат. Ошол аткарылды. Мына турба коюлду, үчөчү коюлду, бул коюлду деп кол койгонсуз. Ал жерде ОРП деген бар эми. Биздин үстүбүздөн иштеген. Отдел реализация проекта деген. Эми биле берем, бизде баягы чиновниктерде бар куйругу көп болот. Бирок ылдыйкы жакта айталы. Ылдыйкы жакта азыр мен көрүп атам да. Мен эми жогору жакты көрө элекмин. Ага да чыгып көргөм. Ана начальниги келди, азыр көрсөтөт сага, көрөсүң. Жакшы. Бирок ылдыйкы жагында мисалы менин кечээ ошол 4 этаж 4 кабаттуу үйлөрдөн болгон шаарда 4 эле бар экен. 4-өнүн дворунда канализациянын үлүгү жатат. Крышка жок. Бети ачык. Балдар жайнап ойноп атат. Эгерде ошол жерде кокус бирөө түшүп кетсе канализацияга, ага ким жооп берет? Мен жооп беришим керек да? Жок, ким жоопкерчиликти ким алат? Сиз ишканасы бар, айтып атпаймынбы? Таза сууну, канализацияны караган ишкана бар. Ошолордун обязанностьсин сен бардык нерсени бир немеге тыга бербегин. Жок, тыга бербейм. Сиз шаардын мэри катары. Мен үстүрттөн карап берем да, буларды контроль кылам үстүнөн буларды. Ачык жаткан болсо, мага ачык жатат деп бирөө жарым же квартальный же таза суунун начальник келип айткан жок да, ачык жатат. Мына мен айтып атам, эмне? Сен ачып аткан болсоң, аны таза суунун начальник угуп атат сен сөзүңдү. Ошо карайт ошол. Ушуга тиешеси бар. Анан экинчи дагы бир маселе бол. Түшүндүм. Дагы бир нерсе, азыр ошол жерде жанагы жергиликтүү калктын айтканы, менин айтканым эмес. 4 кабаттуу үйлөрдөн түшкөн канализациянын трубасы ылдыйда экен. Анан жанагы сиздер орноткон канализациянын өзүнүн борбордук трубасы жогоруда экен. Ага баягы мындай алганда биздин зарабыз түшүш керек экен, толуш керек экен, анан чыгыш керек экен. Ошол норма эмеспи? Мен специалист эмесмин да, ал боюнча. Жок, канализацияны үчүн айтып атасың да. Канализация боюнча. Мен анын кантип жасалган, кайсы убакта жасалган, канча жыл болду, мен каяктан билем ал эмес кандай экен, перепад кандай экен. Бирок мэр катары азыр кандай дейсиз? Ошол туура эмеспи? Кандай туура эмеспи? Сиз ошол кызыгып көрдүңүзбү? Ошону бир специалистти чакырып алып турган туура эмеспи? Ушундай болуш керек. Специалист турат, специалист. Сурайлычы ошодон. Азыр чыгып сурактар азыр. Менде суроом бүттү. Жок, азыр дагы бир суроо, азыр мына жерде тротуар боюнча. Эми муну сиз кылган эмессиз, мен туура түшүнөм аны. Сизге чейин кылынган. Бирок бул жерден тротуар болбойбу? Себеби азыр мына жактан тротуар кылыпсыздар, анан тепкич кылып коюпсуздар. Ал үчүн секирип өтүш керек. Жок, мен муну кече мастер спорт болуш керек да. Угуп турсаң, неме кылат сен? Мынаны мен кече жасаттым. Мына мен курт салдырдым мына экинчи. Мына турган тротуарды мен алдыртам меним. Алдырып каяка коесуз? Алдыртып тиякты берага жылдыртам. Вот. Жылдыртып тияка тротуар жасайм меним. Бир убакта башаламандык менен жасалган нерсени оңдоп атам да, түздөп атам. Башаламандык кезинде мына жакта Бурхан ата деген неме турат. Анан Алатоо деген мейманкана турат. Алардын дагы мага тиешеси жок энем. Мага тиешеси жок. Мага тиешеси жок. Мага тиешеси. Анда жакшы экен. Анда сен мындай неметпегин, макулбу? Иштегенге оңой болот экен анда. Ошол Бурхан атадан өткөндөн кийин тротуар өйдөгө жылып атат. Бурхан атанын алдында тротуар жок. Аларды эмне кыласыз? Снос кыла аласыз? Угуп турсаң, угуп тур, мен айтып берейин, андай отурам болсо. Бул реконструкция болот азыр бул көчө. Бул көчөнүн лоток көчөнүн верхний зона үстү жагыга, бул жагага лоток коебуз. И тротуарын асфальттан кайта башкадан жасап чыга турган болот. Жакшы экен. Анан экинчи маселе, сиздерде архитекторлорду кантип кабыл аласыздар, кантип тандайсыздар? Себеби дегеним, азыр мындай да, мына көчө болсо, көчөңүздөргө бул жака бир машина коюлуп атат, бул жака бир машина коюлуп атат. Ошондо, а бирок көчө двухсторонний, эки жагынан келип атат. Бул машина келип туруп, мисалы мына жанагы военный комиссариат деп коесуздарбы, аскер комиссариятынын алдынан өтүп көрсөңүз керек. Же билбейсизби? Мен шаарды отурда билем энем. Билсеңиз жакшы. Билесизби, билбейсизби дебеңиз сен мага антип. Макул. Мен жакшы билем сени, бул жерде суулуу өскөнмүн. Анда жакшы экен. Түшүндүңбү? Эми ошону караңыз эми. Ошол жерден машина эки жактан келип атат. Бир машина бул жактан келгенде, бир машина наракта туруп турат, бир ачыгыраак жерде. Анан ал өтүп кеткенде бул өтүп атат. Бул нормалдуу эмес да. Нормалдуу эмес, туура. Караңыздар, бирок ошол жактын, ошол көчөнүн наркы четине карасам, четине уже баягы архитектуралык уруксат менен курулуп атат да. Курулган имараттар жолго жакын курулуп атат. Ошону мисалы жок дегенде азыркы мэриянын күчү жетпейт, бюджети аз. Мен аны түшүнөм. Аны архитектура деле түшүнүп, элге деле түшүндүрүп, ошону 10 метр аркага салып,
Эртең болбосо мына жерди жолду кылабыз десек, мына жериңди бузганга туура келет деген сөздү айтып анан уруксат бербейби. Эмне үчүн азыр берип атасыздар ошону? Угуп тур. Мен берип аткан жерим угуп турсаң, ошол көчө, сен жана өзүң айтып кеттиң. Бул 30 000 эли бар. Кичине гана кышлак деп атасың, да? Ошону айттым. Молодец. Жакшы замечать еттиң. Эми угуп тур. Ушуну жакшы замечать еттиң, а? Ооба. Айыл экенин билипсиң. Эми угуп тур. Ошол көчөнү реконструкцияга бергенбиз аны дагы. Анын аралы 24 метр болупту ошол көчө. 24 метр. Тротуар, бардыгы кошулуп, ирригационный башкалары кошулуп. Эми элди адаштырбай, элге барып айтып койгонсуздар го. Onu айтып койгон эмес, барып специалисттер биздин ДМИстин балдары чыгып өлчөп сызып кеткен ал жерлергечи. То есть мынауң жылат. Мынаудан жылат, мынау бузулат, мынау граница мынау жерден кетет деп. Кааласаң алып чыгып битсемелер көрсөтөт ошол сызып койгондорун. Жакшы экен анда. Анан мынау жерлер кандай болот ошол реконструкция? Айтып атам, бул көчө менен реконструкция болот. Снос болот. Снос болот. Быйылкы жылга каралган бул ушул көчө. Именно 22 көчө каралган. Сен иним жаман жактарын карабай, жакшы жактарын көрө алдыңбы? Жакшы жактардан көрдүм. Жакшы жактардан мынау жерде кызыл неле? Кызыл белде. Кызыл жол. Кызыл жолдо азыр сиздердин жаштарыңыздар чыгыптыр. Чыгып өздөрү өз күчү менен ушул мэриядан бир тыйын сурабай, мамлекеттен бир тыйын сурабай, чоң облустар аралык, керек болсо республикалык деңгээлдеги спорт залды салып коюптур. И ошол спорт залга эч намыстанбай, эч уялбай эле республикалык иш-чаралар ошол жерде өтүп атат. Мен азамат экен дедим. Эми угуп тур инем, эми угуп тур. Ал жамааттын жыйган акчасыга мэрия 3 миллион сом акча кошуп берген өзүк салым кылып. Ошентип салым. Бирок ал долбоор канча сомдук билесизби? 20 миллион. Жок, эми канча экенин мен билем. Бир убакта болгондо ошо мэрия да өзүнүн салымын кошкон дейм. Бул бай адамдар, колундан келген адамдар шаардын өсүшүгө жардам бериш керек эми. Колундан келсе аракет кылыш керек эми. Молодец. Андан башка да эмнени көрдүң? Мен азырынча ошол окшогондорду көрүп атам. Ошол жака барыпсың. Тиги жасалган асфальттарды көрбөдүңбү? Асфальттарды көрдүм, асфальттын сапатына такыр ичим чыкпады. Эним. Себеби мындай кылып атат. Сен эме специалистсиңби асфальт боюнча? Мен специалист эмесмин. Мен Онда сүйлөбөгүн макулбу? Сен онда экспертиза кылып туруп анан сүйлөгүн сапатыга башка деп сүйлөбөгүн. Мен анткениңиз менен Анда сырткары могу жерде Панфилов көчөсүнүн өмүрү асфальт болмогон жасаганын көрдүңбү? Көрдүм. Коммунизм көчөсүн көрдүңбү асфальт болгонун? Көчөлөрдүн кеңейтилгендерин көрдүңбү? Жок. Мына. Өзүңүздү тааныштырып коюңузчу. Менин атым Зылалидин. Баткен шаарынын таза суу ишканасынын директору. Жаңы директор. Ооба. Мен келгениме уже жарым жыл болуп калды. То есть эски иштерге жоопкерчиликти албайсыз. Эски иштерге жоопкерчиликти алсаң да, албасаң да ал милдетиң да. Аны кылышың керек. Раз ремонт требуется, значит кылыш керек. Баягы эле биринчи анда мен биринчи суроону эме кылайын. Сиз өзүңүздү мына азыр мекенчилер бийликте турат. Мен ким бийликтеги кайсы партия экенин ага мен аралашпаймын. Биринчиден. Мен ал партия аркылуу келген эмесмин. Мен элдин талабы менен келгенмин. Бирок өзүңүздү мындай мекенге күйгөн инсан деп эсептейсизби? Мен как мекенге дегенге дагы туура келет. Бирок мен Баткендин жараны катары мен ушул жерде туулуп өскөнүм үчүн мен ушул жерге кызмат кылышым керек. Жакшы экен. Анда мына сөз да кече сиздердин кече бир келишимиңиздерди көрдүм. Эл менен келишим түзүп атасыздар да сиздер. Эми ошол келишимде мындай нерсе турат да, ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууларды кабыл алып тазалоо толомдорду Эми өз убагында жүргүзүү жөнүндө дегенди кандай түшүнөсүң? Ал баягы компьютердик ошибка, бир жагынан бул мен башында эле айткан болчумун кыздарга. Сарысып сал баягы кыргыз тилине баягы биринчи неме орунга коюп азыр биз тил боюнча неме болуп атпайбы мамлекетте? Документтештирүүнү баардыгын мен түшүнүп атам. Анда ал жерде сен айтып атасың, неге өө жок, неге үй жок деп атасың да. Ошону айтып атам. Бул биздин ошибкабыз. Туура эле. А бирок буга чейин деле мисалы үчүн ошол талапты койгонго чейин деле болуп келген да, ошо толонуучу, өткөрүлүүчү деп эле башка өткөрүлүүчү болуп башка ал өтүп келген. Ал эч неме эмес. Ошибка болушу мүмкүн, бирок буга чейин болуп келген эчтеке эмес ал. Ал кыргыз тилин атайлап басмырлоо, келекелөө, маскаралоо эмеспи? Жок, мен антип ойлобойм. Ошентип жүрө берели анда. Буга чейин мисалы жетекчи ошентип баягы кыргыз тилин ошентип тепкилесе боло береби? Жок. Сен ошого бир кызматкерди жөн эле мына. Ошол текстти бир кызыңыз жазат да эми. Бир секретарша жазат, же бир юрист жазат да. Эми ошого мунуну ың деген тамганы кошуп жаз деп койгонго көп энергия кетеби сизден? Жок, энергия кетпейт. Акча кетеби? Акча кетпейт туурабы? Дурус. Ал болгону компьютердин настройкасынан эле мындай кирип туруп кү дегенди киргизип койсоңуз, же күр дегенди киргизип койсоңуз, ал макул ал биздин эми ошибка болсо майда ана бүгүн
неме кылдыртып коем, аны жайына койдуртуп коем. Кече ушул жерге келгенбиз да. Анан мынау жер биринчиден сиз айтып атасыз азыр. Муну бирөө кече ачып көрсөтүп бериптир да силерге. Жок, ачык келгенде ачык экен. Ачык экен бе? Анан эми экинчи жагын карасаңыз, мынау эме тепкич турат да. Тепкичи чирип калыптыр. Бирөө түшүп кетсе, эми түшүп кетет макул. А бирок түшүп кетсе жок дегенде өзүнүн күчү менен шарт чыгып кеткидей кылып, мына тепкичти оңдоп коюш керек го дейм. Азыр чыга албай анан бирөө жатпаш керек дейм. Эми бул кимге зарыл келди дейсиз? Ушу биринчиден менин келеримди эч ким билген жок. Экинчиден мен келсем, мына жерде киши жок. Эмне болду десем, сен сүйлө деп отурушат. Элдин кайдык эрлиги бул жерде жанагындай. Ол бирөө келип күтүп туруп, дұрыс мына мындай болду дегиде эч ким жок. Ошо сиз айткандай болсо кана эле ушинткен. Андай эмес да. Туура, дұрыс мындай да. Чындыгында мына өзүң көрүп турасың, бая сен айткан маселе боюнча да. Мына турба. Жок, токтоп туруң, азыр баштап крышадан баштайлы. Крышканы мына качан жабылат? Бул мына камераны коюп коесуздар ма? Камераны койгон себеби бул мынаны үстүнө бастырыптыр да. Бул себеби кичине көтөрүп туруш керек, бая балдар келгенде бул значит мен чындыгында мурда өткөндө качан кайсы убакта келдик? Жалган айтпасам, ошо январда келдик беле. Январда келгенибизде крышкасы турган да. Крышкасы ушу? Жок. Крышка турган болчу. Анда эмне крышканын бирөө урдап чыгып кеткенби? Темир крышка бар болчу. Темир крышка бар. Бул боюнча крышка жоголду, кылмыш козголду, арыз түштүбү сиздер? Жок, мен азыр сиздер анда билбейсиздер да азыр. Билбей калдым, действительно билбей калдым. Азыр мынаны кече балдар крышкасын дагы мага айтышпаптыр да. Айтканда дагы бирок эми дагы бир маселе да. Бул очистное сооружениянын азыр бизге келтирилген. Биз эми как хозрасчетный ишкана, биз пайдасына иштешибиз керек да. Пайдасына иш. Мунун үстүндөгү темир жоголгону ал сиздерге материалдык зыян да. Материалдык зыян. Ал боюнча кылмыш козголуш керек. Козголуш керек. Милиция эшекте калып отурган болобу? Эми угуп турсаң, эми чындыгында биз азыр кайрылбаппыз. Бирок бул хозрасчетный ишкана болгондугуна, бул очистное сооружениядан бизге чындыгында бул только зыян алып келет. Себеби бул ишкана өзүн өзү каржылабайт. Биз таза суунун эсебинен очистное сооруженияда азыр 3 кароол мисалы үчүн, бир сантехник жүрөт да, ошолорду зарплатасы менен каржылап турабыз. Өзүнүн очистное сооруженияга өзүнө мындай түшкөн акча алардын зарплатасындагы баягы кетирилген чыгымдагы актабайт. Чындыгында. Бирок мынаны чындыгында азыр быйыл иш планга киргизкенбиз, өткөндө мына эл менен дагы жолугуп кеткен бул жердечи. Бул жерде мына турбаны түшүрүү максатында мына уже жакын күндөрдө бузулат мыналчы. Мэрия уже немени берген. Кимеле решениясы чыккан. Уже мунун суроо бүткөн, арендасычы. Качан бузулат ошондо? Бул эми мэрия. То есть бул мурдагы ошол сиздердин балансыңыздагы нерсе? Бул азыр деле мэриянын балансындагы жер. То есть бул арендага берилген убагында. Мен аны түшүнүп бирок мэриянын балансындабы же сиздердин мекеменин балансындабы? Биздин баланста болбойт эч качан. Эмне үчүн? Биз өзүбүз муниципалдык болуп атпайбызбы? Муниципалдык органсыздар, түшүнүп атам, бирок өзүнүн мүлкү болот да, өзүнүн балансы. Өзүбүздүн мүлкүбүз ал башка, бизде башка нерселер бар. Эмнелер бар? Бизде жер жок, бизде скважиналар бар, водозаборлар бар, мисалы үчүн стратегический объекттерибиз бар өзүбүздүн. Офисиңиздерчи? Офисибиз бар. То есть өзүңүздөрдүн балансыңызда. Эми ошонун катарында бул жок, өзүбүздүн баланста эмес. Мэриянын ДМСтин балансында болот. Биздеги мүлктөр баардыгы мен аны түшүнүп атам. Бул сиздердин балансыңыздарда болот. Анан сиздер өзүңүздөр мэриянын балансында болосуздар. Ооба, ошону айтып атам мен сага. Азыр эми экөөбүз баланска өтүп кеттик да. Мына жерден бузулуш керек. Мына турба түшүш керек. Ошондо ушул домдун баягы каждый неделя келип чукуп, оңдоп, баягы тазалап жүргөн кызматкерлердин жумушу токтомок да, бир да канчагачы. Туура, бирок азыр баланска өтүп кеттик деп атпайсызбы? Бир нерсе да, азыр мына мэриянын балансындагы нерсе болсо, сиз бул жака акча жумшайсыздар тең. Мен неге жумшайм бека? Мен бетен траншейле казып өтөм. Мэрияны алып өзү бузат мэрия. Мунун эси бузуп кетет аны. Качагардагы уже мисалы үчүн жумуштан бүткөн да, бул уже бузула турган аварийный ситуация. Ал да мэрияны мисалы үчүн. Ушунун азыр мына забордун бизге мына эки зданиянын ортосунан, забордун ортосунан өткөн мына ушул труба бар. Кайра эле биз ушуну казабыз, алабыз. Астынан кайрадан баягы астындагы турба да калып кеткен мунунчу. Аны заглушка кылып эле жаап койушканда, аны үстүнө эле коюп туруп, муну жаап койушканда, бул ошол эми шалактылык отношение да мурдагы ушул подрядчиктердин дебизби. Азыр эми просто мен башка жолун ойлодум эле. Азыр буга каерден келет? Нарколуктан келеби? Бул ошол люктан келет. Анан могу люктан келет, мына ал жактан. Мына ал жактан келет.
Ошондо кайсысы арзаныраак түшөт сиздерге? Муну казып туруп ошол жерден Жок, биз азыр биз ал жагын казбайбыз. Биз ал жагын казбайбыз. Себеби бул жакта турба көп. Себеби илгерки мына жерде 60 канчанчы жылгы, 80 канчанчы жылгы, 2000 жылгы турбалар бар. Мына детсадтарга кирген башкалар мына кыскасы турба толтурат да бул жерде. Ошон үчүн жарып албаш үчүн биз мына таза жагын кылышыбыз керек. Анан экинчи маселе ошол жагында болуп атпайбы? Маселе, анан дагы бирөө. Мына жактан азыр таза суунун турбасы келет экен. Келген. Келген. Келип туруп, анан бул жакка жанагы мотор, жанагы насос менен тептирип берет экенсиздер сууну, туурабы? Насос менен тептирбейбиз биз. Анан Биз до счетчикке сууду жеткизип беребиз. Андан аркы уже ким айткандай үйдүн ээсинин кызматы да. Онда турат, көрдүңүзбү? Бир колодецибиз ол жерде турат. Ошону айтып атам. До счетчика деген ал ар бир квартирадагы нерсе да, туурабы? Ал счетчик подъездге коюлат. Өзү проектисинде ошондой. Бул проектини ошол убакытта бүтүрмөкчү болгондо, бул домдогу элдин баягы элден алына турган, эл тарабынан алына турган мына жерге койсок болот. Бул бирок ток бар экен бияктан. Бирок мына жагына орнотсок болот. Бул жерде ящик болот. Мына кантип алып өтөсүздөр? Бул жактан казып өтөбүз да биз. Жок, мындан бияка алып түшүп анан стояктарга бериш керек да, туурабы? Бул стояк мына подъездин ичинде кетет. Ал через подвал кетпейт ал. Неге? Бул эски эмелер бар да, стояк болуп чыккан да бар да. ал стояктар уже срок жеткен. Жок, срокко жетсе ал бул жагы меники бул жерге чейинки проблема. Менин мындан биягы уже частный собственность булардын. Мен аны түшүнүп атам. Булар кантип алып кирип кетсе, алардын өздөрүнүн укугу. Туура, ошондо ар бир подъездин ушул жерине чейин сиздики. Алып келип берем ал жерге чейин. Бирок бир талап бар да ал жерде. Буга чейин да айтылып келген. То есть стоякка чейин сиздики экен да, туура? Стояк, башталган, стояктын башталганга чейин меники. Ал жерге чейин мен мисалы үчүн эл биздин талапты аткарса, биз ушул жерге чейин счетчикти коюп, алып кирип беребиз. Сиздердин эмне талабыңыздар? Биз булардан документ, суунун документтерин алгыла деп атабыз. То есть келишим. Келишим эмес. Бул жерде адамдын паспорту болгондой эле суудун да паспорту бар. Техусловия деген. Техникалык шарт. Техусловиялык домдуку өзү бирөө болот да. Ол мурда ошондой болчу да. Азыр бул ар бир квартира частный собственность. Сиздин жеке үйүңүздөй эле. Кыздыкты өздөрүнүн немеси бар булардын. Мен бул боюнча кечээ сураштырдым. Мисалы эгерде мен Оштун тажрыйбасын ала турган болсок, Ошто мындай экен. Бир домго мисалы азыр жана застройщиктер менен сүйлөштүм. Кандай кылып техусловия аласыңар десем, ошол мисалы 66 квартира дейт, бирөөсү айтты. Меники 66 квартира. 66 квартирага ушунча адам жашайт. Ошондо болжолдуу түрдө ушунча суу керек дейт. Ошонун негизинде мисалы мен 150 миңби ушундай төлөдүм. Ошону менен техусловияны алдым деп атат. Эми андан кийин квартиралар менен кандай болот? Квартираларга өзүнчө алабы десем, жок. Квартиралар жөн эле ар бир абонент катталып келишим түзүлүп коюлат. Кете берет. Юридический келишим түзүлүп кете берет. Туура эле. Кээ бир учурда учетчикти застройщик сатып бериши мүмкүн экен. Кээ бир учурда баягы суунун эсептегичин квартира ээлери өздөрү сатып аласыңар деген талапты коебуз деп атат. Жок. Эми сиздер де ошондо, сиздерге кандай болуп калат мен түшүнбөйм. Сиздер ар бир квартирадан техусловия ал деген талапты коюп атасыздар да, туурабы? Ошондой да. Буга чейин ошондой талап болуп келген. Мага чейин да ошо талапты коюп, ушу домдун жарымы уже эли акчасын топтогондо, бул жерден 2-3 адам каршы чыгып, ошонун аркасынан кайра элдерге акчасын таркатып берилип койгон да. Бул жерде сиз айтканда туура маселе, андай дагы өзү жолу бар. Бул жерде мисалы үчүн комендант бар да, комдамин. Бул жерче өзү комдамин болуп турган. Бул комдамин болуп катталганда мага дагы таза суу катталган булар. Бирок ал эже каза болуп өтүп кеткендигине байланыштуу бул комдаминдин печати дагы, документтери дагы жоголуп кеткен. Эч кимге мына өткөрүлүп берилбей калып калгандыгын бул эженин эсебинде азыр бизде 100 канча миң деп бирок токтотулган карызы токтоп турат. Ушул домдун карызы. Сууга болгон башка мисалы үчүн ошондой комендаминди азыр булар печать алып, өздөрүнчө бул жерде протоколну неме кылып, жыйын кылып, булар бизге барып, маселени көтөрсө болот. Бул жерде 186 или 192 экен, по-моему, квартира бар. Ошол квартиранын комдамин эсептеп туруп, мисалы үчүн биздин ошону 3000ге көбөйтүп,
и плюс 1400 сомдон ар бир подключение. 4400 сомдон ар бир квартира топтош керек, комендантка бериш керек. Общий сумма чыгабы, ошо менен бир эле келишим, тех условия алып койсо болот. Анан эмне булар кече 6,5 миң деп атышат? Жок. Каякта ал канализацияныкы дагы бар да. Канализацияныкы 3,5 миң. Анда көбөйүп кетип атат го, сүттү алар айткандан дагы. Вот, ошондой болуп атат да. Ошондо жалпысы То есть кечиресиз 1400 сом баягы за подключение биз жер үйдүкүн кошуп айтып атам мен сизге. Мына домдуку биз счетчикке чейин эле өзүбүз коюп беребиз, ал милдеттүү эле түрдө. Бирок ошондо 6,5 миң, 3,5 миң канализация, 3 миң суунуку 6,5 миң тура эле. Анан мына жакта кече эмени айтып атам. Насос күйүп кетиптир. Насос кимдики? Насос биздин баланста жок, ошол коммунальныйдыкы. Анда ал насостун светине эмне үчүн анан сиздер акча төлөйсүздөр? Ошол кандай жол менен бизге мен ошону дагы кайра бухгалтерден сурадым. Бирок мурдагы жетекчилер кандай себептен бир мэрдин бир тапшырмасы мененби или ошол убакытта кандай себептер менен болгон, бирок свети бизге өтүп калган да. Ошол аны азыр прокуратура текшерип келип туруп, мынау баланста жок экен насос. А бирок насостун жанагы чыгымын төлөп жүрөсүңөр. Десем эмне дейсиң? Ал жерде эми архив бар да бизде, чынбы? Архивден көтөрсөк болот. Архивден тапсак болот. Ошол баары бир мыйзамсыз да. Мыйзамсыз боло турган болсо, ошол документтештирилген, если жөндөн жөн эле бухгалтерия акча которо бербейт. Бир негиз болгон да. Бирок ошол насос каерде жайгашкан азыр? Жакын эле. Жакын эле, могу домдун ичинде эместе. Домдун артында. Эми караң, сиз айтып атасыз. Менин милдетим мынау жерге чейин алып кирип бериш, мына дубалдын ичине алып кирип бериш деп атасыз. 24 сааттыкын айтып атам. Ооба. А бирок ал азыр домдун сыртында болуп атат. Сиз анда ал насос жок 24 сааттын эмес 2 саатында алып келип бере албайт экенсиз да. Алып келип бергенбиз го. Подвалдарында куюп атпайбы сууда? Куюп атат. Ал жетпей калат экен. Ошон үчүн жетпей калса мен каяктан напор менен айдап бермекмин, чынбы? Кайсы напор менен айдап берем? Мен так өзү шаарга бир күндө 8000 тонна суу айдайбыз, ошол эли жетип атат. Ооба, эми каяктан айдап бересиз, кантип айдап бересиз? Сен проблемаң дейсиң да. Ооба да, эми булардын проблемасы эмес да, булар акчасын төлөп атат. Келишимди кылды. Ооба, туура. Келишимди түздү. Түзгөндө сиз айтып атасыз. Мен сиздердин ошо учетчиңиздерге чейин таза сууну алып келип бергенге милдеттүүмүн. Ыдырыс баягы актаңсаң өзүнө шылтоос табыла берет дегендей. Мен мисалы үчүн могу подъездге чейин дедим биз. Мен подвалга алып келип киргизип бердим, суу түшүп атабы? Мунан биягы булардын проблемасыбы? Кантип алып чыгып кеттиш? Туура, бирок ошондой да. Жок, ал жетишерлик давление менен камсыз кылып берем деген келишимде жок экен. Суунун тазалыгы жөнүндө суу эме жок экен, санитардык тазалыгы жөнүндө. Мен көрсөтөйүн сага. Келишимдеби? Жок, келишим эмес. Мен сага. Келишимде 24 саат суу берем деген жер жок экен. Сиздер эч нерсеге жоопкерчилик албай атасыздар да азыр. Жок, эмнеге жоопкерчилик албай атабыз? Мисалы өзүңүз окуп көрсөңүз келишимиңизди. Жок, келишимди окуп көрдүм мен, окуп көргөмүн аны. Анда эмне бар анда? Суу алып келип берем деп коюпсуз. Суу алып келип берем. Канча саат алып келериңизди жазбапсыз. 2 саат ал. Жок, 2 саат деп жазбапсыз. Ал өзү графиги бар да, булар өзү билет. Жок, Кыргыз Республикасынын талаптарынын негизинде деп атасыз. Талап 24 саат. 24 саат буларга абишет эткен эмесмин да. Ошо да абишет этпей атасыз да. Эмнеге абишет этпей атасыз? Өзүңө айтып атпаймынбы, чөнтөгүңө карап туруп абишет этесиң, ар бир нерсени, чынбы? Жок дегенде суунун тазалыгына гарантия берип койбойсузбу анда? Суунун тазалыгы эмне болуп атыптыр? Суунун тазалыгы келишимде жок болуп атат да, тазалык жөнүндө сөз. Тазалыгы жөнүндө ал мисалы үчүн санитардык ар бир абоненттин өзүнүн укугу да. Если мен суумду текшерем десе, через санстанцияга барып туруп кайрылат, ошол санстанция мага барып туруп сууну текшерип, ошолордун катына жооп бериш керек да. Раз ошончолук менден требовать этип келгиси да. Мына имарат кимдин балансында? Бул имарат дагы өздөрүнүн балансы бул. Домдун балансында. Домдун өзүнүн коммунальныйдын балансында турат бул. Биздин баланста бул эчтеке жок. Муну демек бул башняч. Бул башня ошол илгертен бери ушул турат. Жок, турат. Кимдин балансында? Ушуга мурда болуптур. Бул плюс Союзе. Союз убагында дагы биринчи этаждан өйдөгө чыккан эмес суунун напору менен. Эми ошо ойдон кала бериш керекпи? Жок. Сен угуп турган. Бир сен сурооңо жооп ала албай туруп экинчи суроону берип атасың да. Адамды баягында кылып. Биз оңдойбуз деп атпайбызбы эми? Оңдойлобу? Ар бир убакыт сааты болот да. Же ушу качан этаждын эле проблемасы деп баардыгы келип ушул жерге жармашып калыш керек. Жок, макул. Качан болот? Ал менин каражатым жетишпейт буга. Мен 24 саат сууду ошол мен айткан шартты аткарса, мен ошол сууду киргизип берем. Ал шарт эмне шарт ошол?
Мен Акчаңызды айттым. төлеп атат. Булардын акча төлөгөндөн башка Мен милдети жок. паспортуну алсын деп атам. Техникалык шартын алсын, мен ошо пайдага киргизип берем. Башка вопрос жок бул жерде. Макул, сиз менен келишим түзүп жана тех условияны алсын. Башка жөнөкөй жер үйлөр. Жер үйлөргө да жетпей атат да. Аны кандай кыласыз? Кандай жер үйгө жетпей атат? Эмне жетпей атат? Суу? Ким айтты ошо? Кайсы көчө? Мына жерде мэриядан түз наркы Оштун жолуна карап кетип аткандагы жанагы эмени Тамаша жай. Тамаша жай, мен билип атам аны, сен ал кайсыл жакта айтасың. Ал жака ошол сууду тартканда барган эмес. Значит, эмне болгон бул жерде? Демек барбайт. Техникалык бир ошибка болгон бул жерде. Аны ким жоюш керек? Аны жое турган биз. Бирок сен каражатыңды айтып атпаймынбы мен? Каражатың жетсе кыласыңбы? Ал каражатың жетпесең да кыла бересиңби? Азыр эми мен мунаны келип туруп бир күн келип, мунаны кесип турбага деп же металломго сатып берсем эч нерсе болбойт Сен беле? аны өзүң билесиң да. Просто кимдин балансында эч ким Мен аны мен балансымда жок лично. Лично мен балансымда жок. Бул убагында коммунальщик деген ишкана болгон. Баткен районунун айланасындагы домдор, мына детсад, мектеп бардыгы ошол коммунальщикке карап турган. Ошондо ошол убакта ошол баланстар бардыгы ошондо болгон. Мына домдагы ошонун балансында болгон. Ооба. Эми ал союздун эмеси, андан бери 30 жыл өттү. 30 жыл өттү. Мен ошону айтып атам азыр. Анын кийинки 30 жылдан бери кимдин баланста эми жүргөнүн аны мен билбейм. Ошон үчүн мен азыр айтып атам, мына домдун жашоочулары эмес. Мына айтып атпаймынбы 95% квартирант бул жерде. Ошо квартирага берген ээлери бар го. Биринчи очередде жалпылардан алдың мага барып бир арыз менен кайрылып, бир маселе менен кайрылып, мына сурап чыгыңыз кимиси ушул мен эми мына 6 ай болгон болсо келгениме. Кимиси бир жолу арыз менен кайрылып барыптыр. Мына сиз эми биринчи вопросту өздөрүгө берип көрүң. Азыр сиз мэрге бардыңыз, мына таза суунун маселеси боюнча, башкасы боюнча. Сиз биринчи туры хозяин катары мэрге барасыз. Бирок анын таза суундагы өзүнүн жетекчиси бар да, чынбы? Ошон үчүн сиз таза сууга маселени сиз мага келишиңиз керек эле да биринчи. Анан биринчи эле чуркап барып мэрге барып. Мен мэрге ал долбоор боюнча бардым. Ал эми жок, эми бай угуп атпаймынбы, сиз канализацияны берип атасыз, башканы берип атасыз, чынбы? Ооба. Ошон үчүн сиз долбоордо биринчи канализация да бар да. Долбоордо канализация дагы бар, ал уже бүткөн. Аны просто эле тапшырылган Бүткөн менен анда арыктарда канализация болуп атпайбы? Жугумдун арка төгүп атышпайбы? Жок. Себеби канализациянын жоктугунан да ким эле көчөгө чыгып жугумду төккүсү келсин. Ыдырыс мындай да. Сен биринчи ошонун мыйзамын, жол жопосуну менден сурасаң, мен сага айтып бермекмин. Макул, анан кече мына жер боюнча. Жок, сен сурооңо ответ аласыңбы же экинчи сурооңо айта бересиң да? Эми алганда эч нерсени мен түшүнүп Жок. албай атпайм. Ал ЭБР 3,5 километр канализациянын трубасын таштаган. Апарып туруп аягыны подключение кылган эски линияга. Очистойго. Очистной барбы өзү? Очистной бар. Очистойдун мощносту жетеби, жетпейби? Мощности азыркы күндө шаардын өзүнө жетет. Бирок ал саат менен иштейбиз, бизде потребность ошон үчүн биз уруксат бербей атабыз. Мына канализацияга улаймын, кошулайын деген. Демек жетпейт экен да? Көбөйүп кетсе жетпейт. Азыркы темпте жетет. Азыркы темпте дегениңиздер азыр буга чейин уланган кошулгандарга жетет пока. Уже мунан биягына көбөйүп кетсе уже ал уже неме аварийный ситуацияга барып калган. Азыр уже проекттер бүтүп атат жакын күндөрдө. Эми жакын күндөрдө десем адашам, ушул жылдарда бул ЭБРдин экинчи транштары башталып атат, Кудай кааласа. Ошолордун проекттери. Ал дагы азыркыдай болбойбу? Эми айтып атпаймынбы, бул жетекчи катары сиз мындай кылгыла. Эми мен ошол убакытта болсом, ошол күндө насип кылып болуп калсам, мен как жаранын Баткен шаарынын тургуну катары мен кызыгып ошого баш тыгып карашым керек да. Ооба да. Ошол. Мен ошону айтып атам да, мен ушул жердин бир эле сизге эмес, бир эле мэрге эмес, баарыңыздарга ошо суроону бергим келет. Силер ушул жерде жашап калгыңар келеби же көчүп кетейин деген планыңар барбы деп. Себеби, эгерде бул жерде жашап калабыз десеңер, балдарыңар жашайт, кыздарыңар жашайт дегендей. Анан алар ыңгайлуу шартта жашаш керек. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол убакытта ошол Баткен шаарынын таза суунун директору болгон ошол убакыттагы биз как заказчик катары ошол убакытта жетекчи, таза суунун жетекчиси ошол көзөмөлдөп турган да. Эми ал вопрос өзүнүн жооп бериш керек да. Мисалы үчүн бир кемчиликтери болсо, мен азыр мындан кийинкиси насип. Эми
бул эртеңки күнүбүздү ким айтат? Жок, буга чейинкилерди өлгөн өлүп кетти дейм. Өлгөн Пенсияда өлдү, башка башкасы. болду. Эми баягы Баары бир анын аягы bir күн чыгат да. Бирок акыйкаттык чыгат да. эми бир өлгөнгө шылтап коебуз да болбосо. Эми ал жагы убакыт саат көрсөтөт. Анан мынаны айтам. Кечээ сиздер мына жерден акча чогултупсуздар. Сиздер айтыпсыздар. Дуалдын ушу ортосунан жарылыптыр. Ошон үчүн биз силерден акча чогултабыз. Дуалдын ичине кирип калыптыр деп акчаны чогултуп кетипсиздер. Эми ошону ичине алып келип, ар бир подъездинге жетиш керек да, туурабы? Демек, подвалды мындай насквозь алып өтүш керек эле да. А сиздер мына жерден жарылган турбай үчүн ушу домдон акча чогултупсуздар. Неге? Ким айтты ушуну? Мына жерде тургундар. Мен чогултупмун бу ошону. Ооба. Доказать этпеш керексиз да. Ошонучу. Эми мен дегенде сиздин мекемеңиз чогултуп атат да. Мен мекемем дагы чогулта албайт аны. Анан ким чогултуп атат аны? Аны өздөрүнүн коменданты бар. Себеби сиздерди Мен талап кылган жокмун аны. Талап кылган жокмун. Комендант мына жерде отурса керек азыр. Пожалуйста, чакырып чыгыңыздар, сураңыз. Мен айтыпмынбы ошону? Ооба да. Онда доказать этесиз да. Ар ким өзүнүн сөзүндө жок. Жок экен. Эми ыдырыс. Майлы, багы ким айткандай, сага кайрылышты, арызданышты. Мол жерден Ой, мен өзүм келдим. Жок, ууп тура бер, мен дагы айтайын да. Сен акча топтоп атасың дедиң, башка дедиң. Муну биринчиден мага доказать этиш керек. Экинчиден ал кимдер айтканын, башкаларыны мен убакыт саат өзү көрсөтөт, өзү баягы ким айтканда кылмыш иш. Аны териштирип не кыласыз? Жок, мен териштиргенде себеби жалган сөз айтпаш керек да. Жалган сөз айтпаса булар мындай болуп атат да. Мен ачык айтып берейин, мындай болуп атат. Сизге барышат, чалышат. Неге Сиздер чалышат? келбейсиздер. Неге Мисалы чалышат? авария болсо. Неге чалышат? Авария болсо. Барышпайбы? Ну, эмне үчүн барыш керек? Неге барбайт? Азыр телефон, азыр цифровизация. Азыр мындай да ыдырыс. Ар бир мыйзамды сыйлайсың да сен. Кыргыз Республиканын жаранымын деп айтам бери айтасың да сен. Ар бирибизде мыйзам бар, чынбы? Сен мисалы үчүн жок, сен дебейин, мен мисалы Бойлой жаран деп коем. Сиз арыздандыңыз. Сиздин арызыңыздын негизинде сиз ушул жерден жашап өтөсүз да. Сиздин арызыңыздын негизинде мен чыгача кылышым керекпи же чыгача кылбашым керекпи? Чыгача кыласыз. Мен телефондон звонокко чыгача кыла аламбы? Ооба. Жок. Анда милиция не кылып Ал милициянын өзүнүн немеси функциональный обязанности. Заман 21-кылым, интернеттин заманы. Болбосо интернет аркылуу Анда жазсын мага. Ооба, жазып койсун. Жазган жок да. Не кылды? Телефон чалды. Телефон чалды, болду. Телефон чалса дагы изи калат. Ошонун негизинде сиздер Жок, сен запись деген болот. Ошол запистин негизинде. Эми запись карап, эми запись мен арыз жазыш керек. Сиздер кайтыңыздар анда. 19-кылымга кайтып барыңыздар. 20-га кайтпайбыз биз. Ар бир нерсе кагаз сүйлөйт, любой жерде. Ой, кагаз изи калат деп атам айланайын. Кагаз изи, кагазда калат. А бирок телефонда калат. Калбайт. Ой, бу. Ушундай жетекчилер менен багыбыз бар экен, макул эми. Жок, багыбыз бар эмес. Сен мындай да, ар бир нерсени мыйзамны түрдө сүйлөгүлө да. Сен азыр телефондон чалып коесуң. Анда Сен мага мисалы үчүн бир жетекчи эмессиң, чынбы? Жок, мен мисалы анда оштогу мен бир ит эмесмин да, мен десе эле чакырып ояка бияка чурка бергиле. Мен өзүмдө эле жумушум бар. Өзүмө жараша жумушум бар. Мындай болот да. Чынбы? Мисалы мен Ошто жашайм, Бишкекте жашайм. Свет өчкөн болсо чалам баягы квитанцияда турган. Ооба, дежурныйга чаласың. Чалам. Чалып туруп, мына жерде свет өчтү, качан жанат дейм. Неге өчтү десем айтат. Мына жерде авария болду, урматтуу абонент. Ошон үчүн биз 2 сааттын ичинде оңдойбуз и анан жандырабыз деп маалымат берет. Булар аварияга чыгыппы? Билбейм каяка чыккан. Анан булар айтып атышат. Ошол келген жок. Анан өзүбүз кылдык деп атышат. Мен олар өздөрү эле бүтүрүп коюшпу буну. Кече мына жерде келиндер каякта бакылдап аткандар. Эч кимиси чыкпайт булар. Биринчи жалпылардан алдың, булардын доказательство мындай чакырып мени, анан кийин жалп алыш керек да, дурус. Мисалы үчүн бир адам жалпылардан алдың, экинчи адамды ошо потерпевший де, мисалы үчүн мындай экөөнүн бетине бет кылып алып турган жалп алыш керек да. Тергөөчү эмесмин, Жок, тергөөчү болбосоң, анан сен журналист катары, сен тергөөчүнүн бир эле түрү болуп калдың азырчы. Сен азыр Кыргызстанда ошондой эле болуп калдың. Кудай сактасын. Мен өзүм монда берип кеттим могул жерде, лично. 3 күн көзөмөл кылып, ушул жерде башында туруп, темир турбаларын өзүм алып келдим, башкаларын алып келдим. Өздөрү ал милдетиңиз. Жок, майлы, мен милдетим, ооба, туура. Мен кылып бердим. Бирок булар мага чейин өздөрү чукуй коюшкан. Бул жерден өздөрүнө бир сантехник болуп, мен кыла коем дегенден чыгып, баягы үйдүн
жер үйдүн ичинде колдоно турган канализацион трубалар коюп койушкан да. То есть суунун трубаларынчы. Ал бул жерге 2 машина өтө турган болсо сынып кетет. Ошон үчүн мен келип анан айттым, айланаңдар, бул жарабайт деп ал жерден казып атканыбызда бул трубалар уже айтып атпаймынбы 60 канча 70 канча жылы трубалар. Уже чирип, уже срогу жеткен. Анан келип темир варит этип, бир нерсе кылып 3 күндө эптеп бүтүрүп бердик. Ошонун аралыгында 3 күнүбүз бир неделеге айланып кетти. Себеби булар өздөрү баштаган, ары бери болупчу. Ошентип маселелер чоңоюп кетет да. Ошон үчүн мен айтып атам. Мен ал сага баягы мыйзамдуу деген жагымчы. Булар бир оз арыз менен кайрылып, ана ал сага даттанып суунун аркасынан, башкасынын аркасынан. Булар телефон чалганга чейин эле биз келип айтып кеткенбиз бул насос жөнүндө. Насосуңардын алдын алгыла. Уже ызымдары жыттанып атат, күйөйүн деп атат. Айтылган. Эмне кылышым керек эле? Мен бир эле нерсени түшүнөм. Мен абонент катары Sen только өзүң укугуңду билесиң да? Учетчигиме чейинки суу 24 саат бою келиш керек. Анан мен сиздин инспекторуңуз келгенде, же болбосо мага SMS жөнөткөндө, Мбанк аркылуубу, же ошонун колунабы, же сиздин кассаңызга апарып акчамды төлөп коюшум керек болду. Башкага башым оорубаш керек. Башың оорубаш керек. Башты сиздер оорутушуңуздар керек. Менин ушул жерде жашаган Ыдырыс мырзанын үйүнөн суу чыкпай калыптыр деп аварийный машинаңыздар зуулдатып келип туруп оңдоп бериш керек. Келип, алып келип 24 саат бою. Менин балансыма өтүш керек. Насос. Өткөрүңүздөр да эмнеге өткөрбөй атасыз? Аны жергиликтүү бийлик өткөзүп берет мага. Или могу камдамын эл протоколдук чогулуш кылып мэрияга кайрылат. Мэрия кайрылгандан кийин анан мэр буйрук чыгарып, анан кийин мага өткөзүп берет аны. Азыр мына жердин тургундары, азыр эчкимиңиздер жок экенсиздер, бирок мени көрөсүздөр барбир. Ошон үчүн айтып коеюн. Мына жактагы жанагы насосуңуздарды ошол бузук болсо, бузук түрүндө, оңдолгон болсо, оңдолгон түрүндө мына жерде жыйын кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн жана төрайымыңыздарды, төрагаңыздарды шайлаңыздар. Ошол кондоминиум деп атуу мындай бир бейтаныш болгону менен ошол жанагы кондоминиум эмес, ушул жердин төрагасы деп шайлап койсоңуздар дагы кондоминиумдун төрагасы деп эсептелип кала берет. Ошол төрагаңыздар арыз жазып, ошол жалпы жыйындын чечими менен ошол жердеги насосту, ошол Баткен таза суу муниципалдык ишканасынын карамагына бир тыйынсыз ошол имараты менен кошуп беребиз деген протоколду жазып, колду коюп, мэрияга апарып, бир копиясын бул кишиге апарып берип коюңуздар. Ошонун негизинде мэрия чечим кабыл алабы, сиздер өзүңүздөр жеке чечим кабыл аласыздарбы, алып койсоңуздар, ошону өздөрү тейлейт, светини өзү төлөйт, ремонт боло турган болсо өздөрү оңдотот. Ал сиздердин проблемаңыздар болбойт. Ушул мекеменин проблемасы болот. Туурабы? Туура. Ошондой кылыңыздар. Бирок айтып атпаймынбы, биздин азыр аны өткөзүп, аны ремонттоп, макул аны временно аварийный ситуацияга, мисалы үчүн, баягы запасной неме кылып койсок, суу бере турган түтүкчө кылып койсок, болот, аны оңдоп, түзөп коюп койсок болот. Бирок ага чейинги мен айткан баягы 24 саат кирет деп атпаймынбы, мына подъездден чейин киргизип берем деп аткан. Ошону булар киргизиш керек да, Ыдырыс. Булардын проблемасы 24 саат деген эмне? 24 саат суу чыгып атпайбы бизде, мына айттым го, жаңы линия келген. Ар бир мына могу көчөдө бар, анын аркасында бар. Бар бардыгында. Biz шланган улап эле өчөт кой беребиз. Булар биринчи Хорошо, мен эми түшүндүм. Шарттарын алсын. Булардын проблемалары көп чечилмек да. Тек условияны сатып, ошонун эсебинен кичине мекемеге акча кылайын деп атасыздар. Мен аны түшүнүп атам. Себеби бул башка жакта жок экен. Бардык жерде тек условияны домго эле берет. Жалпы конструкциянын өзүнө берет. Батирге жөн гана келишим кылат. А сиз неге дагы бир жаңы жанагындай шарият түзүп атасыз? Жок, шарият эмес. Шарият эмес. Сен айтып атпаймынбы, ошо комендант деле мисалы үчүн ошол домду эсептеп биздин акчаны көбөйткөндө ол бир сумма чыгат, сен айтып атпайсыңбы? Ошто 150 миң, канча миң төлөп алат. Ошондо эле азыр эсептеп келсең, ошо 150 миң, 200 миң тегере деле акча болот. Бирок буга чейинки архивдик документи бар да, ошонун негизинде эле кабыл алып койсоңуздар болбойбу? Сиздер айтып атасыздар, мурдагы коммуналдык ишкана деген болгон. Коммуналщик деген, ошо коммуналщиктин балансында турган, ошо баланстын сиздер баягы правоприемник мураскерисиздер. Ыдырыс мындай да. Азыр эми жаңы түзүлүп алды. Бул дом, жок, жаңы түзүлгөн эмес. Бул домдун жашоочусу барбы? Бар. Ал өзүгө кызыктарбы? Ооба. Кызыктар болсо барсын. Ар бири барбасын. Жок, ар бири барбасын. Ошол бирөөнү шайлап, бирөө, мисалы үчүн 4 дом, ошодон 4 башчыны шайлап туруп алгыла деп барсын. Эмне үчүн сиздер ар бир квартирага? Анан эмне кылабыз? Ар бир жараңа кайрыласың да. Жок.
ар бир аны менен келишим түзүңүздөр деп Жок, келишим түзүп атабыз биз аны. Неге ар биринен дагы тех условия талап кылып Тех условия эмес, ошону мисалы үчүн чогулуп туруп бизге кайрылса, ошо мен сага айткан жолу дале бар аны. Общий битте алып койсо болот. Мына эми мына жөнөкөй Сен түшүндүрөлү. калдың, Мындай экен. Азыр ошол жанагы жалпы жыйын кылып, төрагаңыздарды шайласаңыздар, ошол төрагаңыздар барып, ар бир квартирага тех условия албастан, жанагы 6,5 миң сомдон. Ушул ар бир домго эле тех условия алат экен. Ошону ар бир домго болгондо 4 тех условия алат. 4 тех условиянын акчасыны ар бир эмеге квартирага чачат, топтойт, сизге алып барып кассаңызга төгөт, и сиз алып келесиз. Эми айырмасы жок. Сиздин кассаңыз бу банктын кассасы, сиздин бюджетиңизге түшөт, туурабы? Акыры барып. Эми сизге төгөт, төккөндөн кийин сиз келесиз дагы ошол тех условияны бересиз. Жазабыз биринчи. Анан кийин ар бир подъездге оозуна киргизип беребиз счетчик менен. Ичине киргизип бересиздер. И андан кийин 24 саат бою үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылуу милдетти Эми алат. если авариялык бир ситуацияда токтоп калбаса, атак Ал үчүн келишимде форс-мажор деген эме болот, шарт Ооба, болот. обязательно. А бирок ага чейин ошо 24 саат бою санитардык жактан таза суу менен камсыз кылууну мен мойнума аламын деген сөздү текстти кошосузбу келишимге? Кош коебуз. Сиз сурансаңыз. Болду. Макул болду. Тыныч болуңуздар. Майырлуу ийгилик. Рахмат. Эми туугандар мындай экен. Кече мына жерде бакылдап сүйлөгөн эжелердин бири жок. Бирок проблемалары турат ошо ойдон. Ана булардын проблемасын ушул эл ызылдап атат, давай тезирээк чечип коеюн деп ага бир күйүккөн киши деле жок. Себеби аны бири-биринен талап кылган жетекчилер жок. Жетекчилер бардыгы бул жерде бирин-бири калкалап, бирин-бири коргоп, эл тарап эмес, өздөрү тарап болуп алган көрүнүшкө окшоп турат. Эми эгерде биринен бири корксо жетекчи кашаң болбойт эле, ал ыкшоо болбойт эле, ал сергегирээк болуп, батыраак кыймылдап, маселени тезирээк чечип, жетекчинин дагы, мына жерде арызданган элдин дагы үнүн басып койгонго кызыктар болмок. Азыр андай эмес, тилекке каршы. Ошол. Азыр эми бул жактагы башка жерлерди дагы көрдүк. Таза суу маселеси провал болгон. Ошол мэр өзү айтып атат, жанагы бир булуштуу жанагы давлениени ченеп бере турган жабдыктар коюлбай калган дейт. Эми ал кимдин айыбынан коюлбай калган? Ал эмне үчүн коюлбай калган? Ал эми качан коюлат? Ал коюлса эле бардык маселе чечилип кетеби деген суроолор дагы эле тура берет эми. Ошол. Биз 21-кылымда, интернеттин заманында ушул жерден туруп видео вызов менен жанагы Америка менен сүйлөшүп аткан учурда азыр мага барсын, кат жазсын деген жетекчилердин доорунда жашап атасыздар. Так маалыматсыз калып атпайбы? Арыз дагы жазабыз анда. Арыз деле керек болсо мына бүгүн барып арыз жазабыз. Арыз жазылган уже. Арыз Эми Громкие койсоңуз, громкие. Арыз жазылып турго. Сиз арыздын негизинде келип биздин суроолорубузга жооп бербейсизби? Качып атпайбы мунун типчи? ушундай. Качып жатат. Эми бул жетекчиңер тилекке каршы жанагы 19-18 кылымда калып кеткен жигит экен. Өзү жаш экен, бирок картайып алыптыр. Ооба, билебиз. Анан ал мага барсын, кат жазсын деп эле отурат. Биз кат жазганбыз, арыздын негизинде кайрылганбыз. Биздин суроолорубузга Мага эч ким барган жок деп атат. Мага эч ким кат жазган жок деп атат. Эч ким барбадыбы. Сиз дагы айтыңыз мына күбө катары. Биз начальникке кайрылганбызбы? Кайрылганбыз. Арыз жолунда кайрылганбызбы? Кайрылганбыз. Биздин суроолорубузга так маалымат жооп бербей жатат. Ачык айтыш керек. Таза суу долбоору Кыргызстанда Акаевдин доорунда бир жолу башталган. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда. Мына ушул Акаевдин учурундагы таза суу долбоору дагы ийгиликтүү болгон эмес. Ал дагы жана мас кишидей болгон, билимсиз, компетентсиз, адис эмес кишилердин же болбосо кайдыгер кишилердин же болбосо көп мас болуп эптеп ушул кол учунан жасалган иштердин негизинде, ошондой компетентсиз кишилердин аракетинин негизинде ал долбоорлордун бардыгы дээрлик провал болгон. Ошол долбоорлорго миллиондогон долларлар акчалар тыгылган менен, жумшалган менен. Акырында анын ошол күтүлгөн эффектиси, күтүлгөн натыйжалуулугу менин бу жеке баамымда бир 40-50% түзгөн. Бир аз суу келген, ошол трубалар көмүлгөн. Бул бир эле Баткенде эмес, бул бардык эле жерде ошондой болгон. Мисалы менин айылымда дагы ошондой болгон. Суунун трубалары тартылган,
жанагы суунун циркуляция болуу мыйзамдары бузулган. И ошонун негизинде баягы суу бир катар чыккан, кайра чыкпай калган. А турба жол эле жердин астында чирип жатат азыр. Ошол боюнча ким жазаланды, ал качан оңдолот, Кудай билет азыр. Андан кийин эми бир жагынан экинчи дагы бир чоң ката кетирилген. Ар бир адамга сууну алып киргенден кийин ошол жерге суу эсептегичтерин коюшкан эмес. Адамдар өздөрү кирип, бул жакта бирөө сууга зар болуп ачка отурса, бул жакта бирөө огородун суу карып атат. Тамаркасына суу коюп. И ошонун негизинде азыр бирөөдө суу бар, бирөөдө жок. Бирөө сууга ушинтип чөмүлүп эшигинин алдында бассейн кылып отурат, а бирөө ачка сууга зар болуп отурат. Мына ошол нерсе болду бизде. Эми андан кийин бирок Баткенде ал эле болгон эмес да. Баткендин айырмасы ушул. Баткенге ошол Акаевдин доорунда бир жолу таза суу долбоору болсо, ал ишке ашкан эмес. Андан кийин Арис бир аракет кылып, ал дагы бир нече миллионду бөлгөн. Ал ишке ашкан эмес. Андан кийин Европа өнүктүрүү банкы дагы акча берген. Ал ишке ашкан эмес. Ишке ашкандагы абалы ушул азыр. Баткендин айырмасы ушунда. Болгон 30 000 калкы бар бир кышлактай жерде ошончо миллиондорду мына акыркы эле бир 10-15 жылдын ичинде бир канча бир 20 жылдын ичинде дейли, 20 жылдын ичинде 550 миллиондой акча коротулган. И ошол 550 миллиондой акчага ушул жердеги 30 000 адамга суу жеткирип бере алган жокпуз да. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Мэр отурат азыр кагаздары туура деп. Сөзүнүн басымдуу бөлүгү кагазы туура деп отурат. А элге суу жеттиби, жетпедиби, 24 саат чыгып атабы, жокпу, ага кызыккан киши жок. Урматтуу мекендештер, Москвадан Казакстанга такси каттамын сунуштайбыз. Сиздерди Москва Казакстан багытында 9 жылдык тажрыйбасы бар Абдышукур аттуу айдоочу өзүнүн кайыктай каалган комфорт класстагы Toyota Alphard автоунаалары менен тейлейт. Документтериңизде маселе болсо, жол көрсөтүп жардам бергенге дагы даяр. Машиналар күн сайын саат 12:00 жана 18:00 Волгоград метросунан жөнөйт. Келерден мурда ордуңузду жана жөнөө убактыңызды тактап алыңыздар. Тактоо үчүн +7 965 101 01 60 же +7 926 101 01 70 номерлары аркылуу Абдышукурга байланышыңыздар. Кагазы тактын көңүлү шат.